Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан Арген Артур. Бүгүнкү биздин тема тоскоолдуктар менен күрөшүү. Негизи эле кандай жумуш болбосун, кандай бизнес болбосун, бизде ар дайым тоскоолдуктар коштолуп турат. Ошол тоскоолдуктарды жеңе билсек, канчалык бат жеңсек, ошончолук тез ийгиликке жетебиз. Ошону бүгүн биз көрөлү. Мисал үчүн, келиңиздер алалы. Бул сиздер. Бул жакты болсо силердин ийгилик деп коелу. Сиздерде кагаз, ручка алып алып, жазып отурсаңар болот мен менен чогуу. Ийгиликке болсо өзүңөр каалаган нерсени жазып коюңуздар. Мен билбейм сиздердин ийгилигиңиздер кандай экенин туурабы? Эми биз бул жерге кандай жетебиз? Ылдый өйдө жетебиз. Бош 1 жыл өйдө чыксак, 2 жыл ылдый түшсөк дегендей, ушинтип отуруп бизде аябай чоң убакыт кетип калат. Кээ бир адамдар да чыдабайт ийгилигине чейин. Ошондуктан чыдаш үчүн, батыраак жетиш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Мындай түп-түз жол менен кетиш керек. Түз жол менен кетиш үчүн биз ар бир тоскоолдуктарды жеңе билишибиз керек. Биринчи биздин тоскоолдук бул коркунуч. Ойлонуп көрүңүздөр, келиңиздер, любой нерсени баштап атканда, кандай гана нерсе болбосун, эмне болсун, биз ар дайым коркунучтан баштайбыз. Элестетип көрүңүздөр, биринчи экзамениңиздерди, туурабы? Кандай коркуу сезим менен кирдиңиз эле, оңой эле чыгып кеттиңиз. Ошондой эле элестетиңиздер, биринчи сүйүүңүздөрдү дегенде, мага макул болобу, макул болбойбу деп жүрдүк элек, ойлонуп көрсөк, азыр чогуу жашап жүрөбүз дегендей, мисал үчүн да. Ошондой эле коркунучту эмне жеңеткен түшүнүктүү эле болуп калды деп ойлойм мен сиздерге. Коркунучту бул кыймыл аракет жеңет. Мен тармактык маркетингде тренер болгондуктан, эми тармактык маркетингде эмне жеңет? Тармактык маркетингде продукция же болбосо услуга. Кээ бир тармактык маркетингде продукция бар, кээ бир тармактык маркетингде услуга бар да. Ошолорду алганда сиздер коркунучту жеңесиңер. Аларды албасаңыздар, коркуу сезим тура берет. Алсамбы, албасамбы деген сайын, ойлонгон сайын сиздер көбүрөөк коркунуч чоңоюп кетиши мүмкүн. Ошондуктан эч ойлонбостон, кандай продукция бар, сиздин чакырып келген адам же болбосо руководителиңиз айтып атат, алыңыз продукцияны, услугасын колдонуңуз депчи, ошолордун баардыгын колдонуңуз. Продукцияларын алыңыз. Ошондо сизде коркуу сезим жоголот. Анткени ага чейин корко бересиз да. Продукциясын алып койсоң, ушундай эле болобу? Же болбосо башкача болуп кетеби? Чын эле эффект болобу деп элдерге предлагать эте албайсыз, иштей албайсыз. Ошондуктан биз эң биринчи коркунучту жеңиш үчүн тармактык маркетингде же бизнесте продукция алып, услуганы колдонушубуз керек. Экинчиси, бул ишенбөөчүлүк. Бул ишенбөөчүлүк өзүбүзгө өзүбүз, туурабы? Же болбосо компанияга, же болбосо чакырып келген адамыңызга, же болбосо үстүңүздөгү руководителиңизге дегендейчи. Бул ишенбөөчүлүк кайдан пайда болот? Анткени мындайча айтканда, биз мүмкүн мурдагы күнү, мүмкүн мурдагы жылы дегендейчи, бир адам кетип баратып, бир-эки алдап койгон дегендей, ошо бойдон эле бизде бул жерде мебизде туруп калганда, ушундай алданып калбайын дегенчи, мындайча айтканда, ишенбөөчүлүк. Же болбосо өзүбүзгө өзүбүз сөз бердик да, мен ушуну жасайм деп, бирок жете албай калдык. Өзүбүзгө өзүбүз дагы эмне планкабыз өзүбүзгө өзүбүз түшөт, ишенбөөчүлүгүбүз түшөт. Биз эмне кылышыбыз керек? Ушу ишенбөөчүлүктү жоюу бул оңой эле, негизи эле. Байкасаңыздар, мурун велосипед алдык, айдардын астында өзүбүзгө ишенч эмеспиз. Айдай аламбы, айдай албаймбы депчи. Мүмкүн айдай алам дечүбүз да, 1-2 кулагандан кайра коркуп калчубуз дегендейчи. Качан жеңе билдик, качан айдап баштаганда. Азыр мен сиздерге мисалы айтам, мүмкүн араңыздарда 5 жыл теппегендер бар велосипед, же 10 жыл теппегендер бар. Азыр велосипед берсем, ар бириңиздер оңой эле тээп кетесиздер. Муну бир эле жолу үйрөнүп коюш керек. Бул тармактык бизнесте дагы бир эле жолу үйрөнчү нерселер бар. Бул нерсе кандай? Ушул нерсе ишенбөөчүлүктү жоет. Бул маркетинг план. Сиздердин компаниянын маркетинг планын жатка эгер билсеңиз, сиздер укмуштуудай өзүңүзгө өзүңүз ишенип баштайсыз. Эмне үчүн? Анткени
компаниядагы четтеги адамдар, тааныбаган адамдар же тааныш адамдарыңыз сизге кандай суроо берет? Бүт жооптун баары маркетинг планда бар. Бүт жооптун баары. Ошондуктан маркетинг планды эгер жатка билсеңиз, сиздерде ишенбөөчүлүк жоюлат. Андан кийинкиси бул жалкоолук. Жалкоолук. Ар бирибизде миллионер болбосун же бомж болбосун, ар бирибизде бир сутканын ичинде 24 саат бар. Туурабы? Туура. Анын 8 саатын келиңиздер уктайлы дедим. Кээ бирлер көбүрөөк уктайт, кээ бирлер азыраак уктайт дегендечи. Орто эсеп менен 8 деп кое берейин. 8 саат биз иштейбиз, өзүбүздүн жумушубуз бар дегендей. Мисалы, гос жумуштагылар обязательно 8 саат отуруш керек жумушунда, 8 саат иштеши керек. Салттуу бизнеси барлар, алар уже көбүрөөк иштейт дегендечи, канча акча тапкысы келсе ошончолук көбүрөөк иштешет. Андан эсептесек, 16 саат кетет экен. Калган 8 саатка кагат. Бул бош убактыбыз деп эсептеп койсок болот. Анткени 8 саатта биз болор болбос интернетке киребиз. 8 саатта көбүрөөк бирөөлөр менен, подружкалар менен ушакташып, эркектер болсо тиги достору менен отуруп алып, ар кимди жамандап, же болбосо мактап дегендей турабы? Мунун баары бизге кереги жок нерсе. Мен бош эле деп коеюн. Тармактык маркетинг айтат, ушул 8 саат бош убактыңыздын 2-3 саатын бизге арнап коюңуз дейт. Мүмкүн сиздер айтасыздар, менин бош убактым такыр жок деп. Мен бош убактым такыр жок дегенде дагы мен сизден 3-4 саат убакыт сууруп чыга алам. Кантип сууруп чыга алам? Пландоо аркылуу. Албетте, жалкоолукту эмне жеңет? Жалкоолукту пландаганыңыз жеңет, пландооңуз. Эгер сиз пландасаңыз, жалкоолукту жеңил эле жеңесиз. Анткени жалкоолук болгонго убактыңыз калбай калат. Саат 8-де, мисалы, китеп окусаңыз, саат 12-де жумуш иштесеңиз, саат кечки 6-да жумуштан келип встреча кылсаңыз, адамдар менен сүйлөшүп, онлайн встреча дегендейчи. Ошондуктан эмне экен? Бош убакыт болбой калат жалкоолонгонго. Ошондо 2-3 саат, 8 саатта да бош убактыңызды да таап чыгасыз. Мен бош турбаймбы? Мындай депчи. Ошондуктан үчүнчү жалкоолукту жоюш үчүн бизге пландоо керек экен. Андан кийинкиси бул адаттар. Адаттар. Адамдын жакшы жана жаман адаттары бар, туурабы? Мен азыр айтпайм сиздерге, жаман адаттарыңарды алып салгыла депчи. Мен жөн эле азыр айтат элем, кеңеш берет элем, жакшы адаттардан бир аз кошуп коюңуз депчи. Жакшы адаттар бул кайсы адаттар? Жакшы адат бул китеп окуу. Күнүгө биз жок дегенде, болбой калды дегенде 10 мүнөт китеп окуп коюшубуз керек. 10 мүнөт өзүбүзгө өзүбүз арнап коюшубуз керек. Байкасам көп адамдар бар. Эртең менен тура калат, шашагалы эле жумушка кайра, жумушун иштеп алып кайра келишет. Келишип тамак жасап, андай-мындай кылып, мисалы, аял заты. Эркектер болсо телевизор көрүп, же бир нерсе кылып дегенчи өзүнө адам убакыт бербейт экен. Өзүнө убакыт берүү бул өзүбүзгө керектүү китептерден окуу. Бизди ийгиликке жеткизчү, бизди бактылуу кылчу китептерден окуу. Китеп окугандын сизге 10 минута жетиштүү. 10 минутам жок дешиңер мүмкүн, бирок эртең менен эртерээк 10 минута эртерээк туруп коюңуз. Же болбосо кечинде кечирээк жатып коюңуз 10 минута. Эч нерсе болбойт, 10 минута ары бериси жок. Андан кийинкиси аудио. Сиздер бул деле 10 минута, 20 минута жетиштүү. Сиздер азаматсыздар, мына сиздер бүгүн YouTube каналга кирип, атайын издеп, кантип тоскоолуктарды жеңем депчи, издегениңиз үчүн мына бул аудио чыгып атат. Аудио, видео. 10 минута көрүп коюңуз күнүнө, жетиштүү сизге. Мына бүгүнкү видео жетиштүү, азаматсыз. Андан кийинкиси бул эмне? Семинар, тренинг, вебинарлар. Ушулардын баардыгына биз катышып турганга аракет кылышыбыз керек. Канча көп болсо, ошончо жакшы, бирок өзүңүздүн темаңызга жараша. Ар кайсы автор эмес, бир авторду тандап алып, өзүңүзгө жакыныраак ошонукун эле жалаң уга беришиңиз керек да. Ошондо мүмкүн ийгиликке жакыныраак болосуз дегендейчи. Бул вебинар, семинарлар сиздердин 20 китеп окуганыңызга барабар.
20 ушундай видео көрүп койгонуңузга барабар. Ошондуктан семинар, вебинарга катышканга аракет кылыңыз. Андан кийинки адаттарды жакшы жака өзгөрттүк, туурабы? Андан кийинкиси бул эго деп аталат. Же болбосо текеберчилик, же болбосо экинчи мен. Мен кыйынмын деген сөз да. Мен өзүмчө эле кыйынмын, мен баарынан кыйынмын, мен жасай алам, калганыңар мындайсыңар дегендей. Өзүбүздү өзүбүз бийик көтөрүү. Андайдын кереги жок. Байкасаңыздар, канчалык адам бар, эми көбүп кеткендер бар, өзүнчө эле бир аз чөнтөгүнө лишний $1000 туруп калса эле кыйын болуп эле туруп калышат. А кээ бир адамдар бар, миллион, миллиардты көтөрүп жүрөт, бирок ушунчалык жөнөкөй. Вот ушундай адамдардын аркасынан кечиш керек. Ушундай адамдар элдин баарына жагат. Ушундай адамдардан толук чыгат. Атигилер жөн эле сынып калат. Орто жолдун ичинде. Дегендейчи. Бүгүн $1000 бар, эртең жок болуп калат ал адамдар. Эгерде постоянно бизде бар болуп турсун десеңиздер, постоянно илчек болуп, мындай жөнөкөй болгонго аракет кылышыбыз керек экен. Муну эмне кылып жеңебиз? Муну өзүбүз менен өзүбүз иштейбиз. Ошондой эле китептер жардам берет экен. Ошондой эле видеолор жардам берет экен. Ар бир видеодо эле жөнөкөй болушубуз керек деп турса эле биз эмне кылып калабыз экенбиз? Жөнөкөй болуп баштайт экенбиз дегендейчи. Ошондой эле эгону эмне? Ушул 3 нерсе жеңет экен. Семинар, вебинар, китеп, аудио дегендейчи. Вот ушул болгон, ушул 5 тоскоолдукту ушинтип эле оңой эле жеңип койсоңуздар болот. Сиздерге жактыбы, жакса лайк басыңыз, ылдый жакка комментарий калтырыңыз, кайсы тоскоолдукту дагы кошот элеңиз. Мага да аябай кызыктуу. Ошол тема боюнча кийин жазам сиздерге, ошол тема боюнча видео чыгарам сиздерге кийинчерээк дегендей. Мүмкүн эгерде ушундай дагы бир тоскоолдуктар бар болсо. Албетте катталып коюңуз жана коңгуроону басып коюңуз. Ушундай жакшы видеолорду көп угуп көрүп туруш үчүн. Чоң рахмат.